Саламатсыздарбы, жана мекендештер. Бүгүн 7 август Шаарыбызда монтип, Шаарыбыздын арга жеринде субботник болуп атат. Бул нерсенин башталышы өзү шаарыбызга жаңы келген мэр Талай Сарыбашевдин ошондой бир иш билги бир Талай Сарыбашев дегендей инсан келген экен. Келип, ушундай ошо кишинин демилгеси менен жалпы шаарыбыздын арга жеринде субботник болуп атат азыр. Ошолордун катарында мекенчилер дагы монтип Ататүрк паркын тазалатышат. Тазалатабыз буюрса. Чынында айрым жерлер каралбай кеткен экен. Бул кишилер менен шаарыбыздын уже тазалыгына көңүл бурулду да, бул деген аябай жакшы нерсе деп ойлойм. Анткени тазалык бар жерде өнүгүү болот дегендей. Мен ушул жерден дагы бир нерсени эскертишти айта кетким келди. Мен бирөө менен бир маектешкенде bundan bir канча жыл мурун ушундай бир тазалык боюнча сүйлөшүп калганда ал киши айтып атпайбы? Германияда служба кылгам дейт. Служба кылып жүрүп ошол жерде солдатпыз дейт, паркка киргенбиз дейт. Патруль. Эки патруль, Бершташ патруль паркка кирип эс алып отуруп калдык дейт скамейкага. Отурсак, отургандан эле баштаганбыз дейт. Сигарет чегип, пичогун ыргытып, ушинтип отурганбыз. Бир убакта бир кемпир келип аткан дейт велосипед менен. Келип эле биздин тушубузга токтоду дагы, велосипедин сүйөп коюп туруп, биз ыргыткан пичокторду, сигареттин пичокторун терип баштады дейт. Терип келип туруп, чогултуп келип туруп, бир мусорный ящикке салды дейт. Биздин жаныбызда эле турган мусорный ящикке салды да кете берди дейт да. Ошол нерсе бизге эч нерсе деген жок дейт. Бирок бизди башка чапкандай кылды дейт да. Эми караңыздар, немистер ошол кезде тазалык ошончолук көңүл бурганда, караңыздар, тазалык бар жерде өнүгүү бар чындыгында. Келиңиздер, ар кимибиз өзүбүздү сыйлайлы, коомчулукту сыйлайлы, жаратылышты сыйлайлы, шаарыбызды таза кармайлы. Тазалыкка чакырамын. Анан бүгүнкү арга жерде субботник болуп аткан мекендештерге, бир туугандарга рахмат айтып, ыраазычылык билдирип кетемин. Анан бул жерде азыр бизден балким Карим бир пикирин айтып коесуңбу дагы улантып, ар кимдин пикири бар ушул боюнча. Так боло, кармап эле сүйлөп коерейин мен. Саламатсыздарбы, урматтуу Борбор калаанын тургундары. Мына бүгүн жакшы бир жөрөлгө жүрүп болуп турат Бишкек шаарында. Ушул биздин татынакай бир Ататүрк паркыбызда биздин Оштогу мэр, учурда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Талайбек Сартбашев агабыздын ушу демилгеси менен, ошол агабыздын демилгеси менен бүгүн ишембилик жүрүп атат. Ушул бизге мекенчилдер коомуна ушул Ататүрк паркы бөлүнгөн экен. Мына азыр кызыгы жүрүп аткан учур. Туугандар, не дейбиз? Жанагы Исхак Разаков атабыз айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот дегендей, жаратылышыбызды да таза кармайлы туугандар. Баарыңыздарды тазалыкка чакырабыз. Таза болсок, бизге башка элдердин дагы мындай мамилеси өзгөрөт, мамилеси күчөйт дегендей. Ошон үчүн ушул коомубузду, жаратылышыбызды, мамлекетибизди таза сактап, кийинки келечек муундарга өткөрүп берсек туугандар. Рахмат баарыңыздарга. Ушул ар дайым таза иш кылалы. Эжекелерибизден эжеке, сиз дагы бир эки ооз сөзүңүздү айтып кетсеңиз, кармай эле аласыз. Саламатсыңарбы? Биздин шаарга жаңы мэр келди, жаңы дем келди. Ушул жаңы күч менен, жаңы ишенич менен иштеп баштадык. Ушул жаңы мэрибизди поддержка кылып, шаардын тазалыгы үчүн Ататүрк парктын жаткан мусор тартандыларды жыйнап баштадык. Кудайым мындан кийинки ак жолтой бизге ушу мэр болсун. Кыргызстандын Борбор шаары жаңыланып, жаркылдап, жаңы кадамдар менен жаңы жеңиштерге жетели, жаңы бийиктиктерге жетели. Ой, Азамат. Биздин мекенчил кызыбыз Өмүрзакова Азамат кызда. Биз ушул өзүбүз инициатива көтөрүп, мекенчилер жардам берели дедик.
ушул жаңы келген мэрге биз ушу жаңы келген мэрге күч кубат берсин дейт элек, ийгиликтерди жаратсын дейт элек. Ушу Бишкек шаарыбызды дагы оштон дагы жакшы кылып карап берсе деген Садыр Нуркожоевичтин тилеги ошол жетсин дейбиз да, тийсин дейбиз. Ошо мекенчилер ар дайым биз коомдук иштерге катышып жүрөбүз. Мында дагы артта калбайлы деп өзүбүз инициатива көтөрүп бул Ататүрк паркын алдык. Ар дайым ар кимибиз тазалыкты өзүбүздөн башташыбыз керек да. Өзүбүз таза болсо коом да таза болот. Баарыңыздар чакырып кетем тазалыкка. Рахмат балдар, баарыңарга рахмат, ыраазычылык. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, ошондой эле Бишкектин жашоочулары, Бишкектин коноктору. Мына бүгүнкү 2021-жылдын 7-августунда ушул жаңы шайланган Таалайбек Сарпашев деген мэрибиз жакшы демилге көтөргөн экен. Ошол демилгеге биз дагы Мекенчилик партиясынын атынан ушул Ататүрк паркында мусор жыйнап, Ататүрк паркынын тегерек чекесиндеги кагаз болобу, башка болобу мусорлорду жыйнап ушул жардамдашып жүрөбүз. Бүгүнкү ишембилик деп жарыялаган күнүңөр куттуу болсун. Баарыбыз ушул мекенчилдер ушул мэрдин инициативасы менен, мэрдин демилгеси менен ушундай бат-бат ишембиликтер болуп турсун, шаар таза болот. Шаардын тазалыгы баарыбыздын тазалыгыбыз болот. Ар бирибиз өзүбүзгө көңүл буруп, өзүбүздү көбүнчө баягы тамеки чекти дегенге неметпегиле, ошолор өздөрү урунага калдыктарын таштап турса эле шаар таза болот. Анан Кыргызда Ыразаков айткандай, Ишкак Ыразаков айткандай, мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот дегендей, ушу коомубузду бирден бир ушу Бишкек шаарыбызды таза кармаганга баарыбыз жалпы кыргыз эли, жалпы Бишкектин тургундары, жалпы эл журт ушу тазалыкты кармайлы. Дагы бирсе кыстарма кылып коеюнчу. Биз Садыр Нуркожоевичти биз колдойбуз. Канча Ташиевич экөөнүн ушул тазалык боюнча, негизи эле бүт кыргыз эли боюнча жакшы иштерди кылып атышат. Мынакей жол маселесин эле алып көрө турган болсок, ушул жылга чейин бир жолу дагы биздин Кыргызстандын өзүнүн жолчулары салбаган экен да, жолдучу. Азыр балыкчы Барскон жолдорун ошо биздин мекендештерге бербеди жол салуучуларга. Аябай ошого кубанып, ыраазычылык билдирип атабыз. Башкаларыбыз алып кетмек, мисалы үчүн Кытай, башка жактагылар болсочу. Мында болсо азыр биздин өзүбүздүн жолчуларга алып, акчанын баардыгы Кыргызстан өзүндө калып атат. Бул деген мекенчил дегенди билгизет да, патриот деген өзүбүздө калсын деген нерсе. Ошон үчүн биз экөөнүн саясатын колдойбуз. Биз баарыбыз мекенчилер ар дайым биргебиз, бирдиктебиз, до конца колдойбуз. Рахмат эжеке. Мен дагы кошумчалап оюмду билдирип кетсем, туугандар, биз акыркы учурларда ушул карапайым элдердин арасынан ушу негатив сөздөрдү, ушу саясатчылардын кылып аткан иштерин аралашып, анын ордуна биз ушундай тазалыкка, ушундай коомго жардам берген, ушу жакшылыктарга, жакшы жөрөлгөлөргө жардам бергендей иш-чараларды жүргүзсөк. Мына ушул мэрибиз келип атып, ушул кишиге дагы мындай негатив сөздөрдү айтып атасыздар. Туугандар, келгиле ушундайдан алыс кетели биз. Бул киши иши менен далилдесин. Биз жардам берели. Бул киши чет жактан келген жок, өзүбүздүн кыргыздын кулуну, атуулу. Ушул кишиге колуна кол, бутуна бут болуп, жардам берип, мына өлкө башчыбыз жүргүзүп аткан саясатын колдоп, мына алдыда чоң өзгөрүүлөр жасалып атат туугандар. Биргеликте, ынтымакта ошол негативтерди, бири-бирибизди кароолоолорду токтотуп, ушундай коомдун иштерине, элдин иштерине, ушундай жаратылышыбызды коргоодо, Бишкек шаарыбыздын өнүгүп өсүшүнө чоң салымдарыбызды кошо берели. Баарыңыздарды ынтымакка чакырам. Баарыбыз биримдикте болсок, Кудай буйруса, биздин мамлекет дүйнөнүн жүзүндө, Орто Азияда ошол гүлдөп өскөн мамлекеттердин катарына жакынкы жылдары кошулат. Ушул өлкө башчыбызга, Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке ушулардын жүргүзүп аткан саясаттарын биз дайыма колдоп турушубуз керек туугандар.
Рахмат барыңыздарга. Ынтымак болойлу. Сиз сүйлөп коесузбу? Мен де жанагы сүйлөп өттүм эле. Сөзүмдү дагы толуктап койгум келди. Мен эмне демекчимин, азыркы жаңы келген мэрибиз, Бишкек шаарынын мэри Талай Сарыбашевдин иштерине ийгилик каалайбыз. Мына жаңы келип отурат, келер менен мындай тазалык мунун кылган ишинен бир жышаанып алып, бир жакшы иштер эмес башталып атат. Буюрса ийгиликтер болсун алдыда. Мен бул кишиге ишенем, анткени бул киши өзүнүн ушундай иштерман экенин, иш билге экенин ошто мэр болуп туруп көрсөткөн. Албетте мындай адамдар өлкөбүздө бүгүнкү күндө керек. Ошондой адамдарга муктаж учурда азыр. Анан жалпы эле Кыргызстанда өлкөбүздө өнүгүү болсун, өлкөбүз өнсүн, өссүн. Өлкөбүздүн башчысы Садыр Нуркожоевичке Алланын жардамы болсун, Алланын колдоосу болсун. Ар дайым өлкөнү, мамлекетибизди өнүктүрүп, алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошконго ошо кишиге мүмкүнчүлүктөрдү берсин Алла субхана таала. Элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Ар дайым ошо береке болсун бизде. Аксакал. Assalamualaikum. Биздин мекенчилер бүгүн мэрибиз ушундай субботник жарыялаган экен. Мекенчилер бардыгыбыз чын көңүлдөн азыркы биздин Сары Жапаровдун саясатын колдоп, саясат абдан жакшы, биз абдан колдойбуз. Ошон үчүн мекенчилер бүгүн биз дагы жөлөк көрсөтөлү деп чечтик. Кудай шүгүр, баардыгы жакшы, абдан көп адамдар келди. Биякта өтө аралап жүрүшөт, баардыгы жакшы, абдан жакшы. Биздин ушундай карапайым элдердин жөлөктө турганыбыз кубанычтабыз. Баардыгы ошо Кудай буюрса үмүтүбүз чоң, баардыгы ишке ашат, биз толук ишенебиз. Баардыгы жакшы болот. Азыркы эң негизги азыркы саясатты абдан туура деп ойлойм. Байкап атасың, кандай абдан жакшы кадамдар болуп атат. Абдан жакшы, биз кубанычтабыз. Колдойбуз баардыгын. Баардыгын колдойбуз. Ошо байкасаң, карапайым элдердин маанайлары абдан жакшы. Баардыгы чын көңүлдөн келишип ушундай катышып атат. Биз ошо абдан кубанычтабыз. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Биз ушул мекенчилерге Ататүрк паркы тазалык боюнча ушул бизге келиптир. Ошо ишембиликке бүгүн мекенчилер чыктык. Кудайга шүгүр, бул жакты бир сыйра тазалап бүттүк. Эми мен айтарым, азыр ар кандай туура эмес сөздөр болуп кетип атат. Ошолорго ишенбей, биз Садыр Нуркожоевдин айткан сөзүнөн чыкпайлы. Садыр Нуркожоев эң башында айткан: мен ушунча колдоп ишендиңер, ушунча колдодуңар, эми акырына чейин колдогула деген. Ошондой эле биз дагы акырына чейин Садыр Нуркожоевди колдоп турган болсок, Кудай кааласа баары жакшы болот. Азыр жакшы иштер көп болуп атат. Ошого баарыңыздарды чакырып кетем. Ар кандай туура эмес сөздөргө ишенбей, акырына чейин Садыр Нуркожоевди колдойлу. Биз азыр ушул мекенчилер Ататүрк паркын тазаладык. Кудайга шүгүр. Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Бүгүн биздин жаңы келген мэрибиздин көтөргөн инициативасы менен бүгүн келип бардыгыбыз ишембилик өткөрүүдөбүз. Эмне дейт, биринчиден өзгөрүүнү өзүңдөн башта дегендей, ошо өзүбүз таза болсок, ар бирибиз, сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот дегендей, ар дайым тазаланууну өзүбүздөн баштайлы. Кичине да болсо өлкөбүздүн өнүгүү жолуна салымыбызды кошуп, баардыгыбыз тазалыкты сактай билели. Мен сиздерди баардыгыңыздарды тазалыкка, ошондой эле жакшылыктарга чакыра кетемин. Баардыгыңыздарга ийгилик. Кандай? Жакшы болуңуздар деп.